мен бул жака чакырамын. Бул кызыбыз тоже биздин арабыздагы кыраан кыздардын бири, 3 баланын энеси. Москва шаарында азыр түрдүү биз мисалы могул жерде иштеген 4 кыз Оштон, Жалааттан, Таластан серамда биздин ортобуздагы айырмачылыктар, характерлерибиз, кыймыл жүрүш турушубуздан аябай айырмаланып турат да. Ошол бизден айырмачылыгы ким эмне дейт, эмне деп атат, жасай аламбы, жасай албаймбы, бардык нерсени сүзүп, өзүнүн алдыга койгон келечегин көздөп, азыркы убакытта интернет боюнча именно ушул направленияда аябай жакшы салым кошуп бизге дагы үйрөтүп, өзүнүн каналын ачып, Эрке ТВ деп ушул кызыбызды чакырып койсок, бул жака мен кыска эле мен аяктан просто азыр программада өзгөрүп кетти. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер, барыңыздар, эми баары өзүбүз бир туугандай эле болушубуз керек да, кыргыздарчы. Сен мен тияк бияк бөлүнбөшүбүз керек, трибализм деген понятияны жок кылып кыргызып жибериш керек. Биз кыргызбыз деп жүрүшүбүз керек да. Анан мен не демекчи, мен раз чыгып калдым, айтып коеюн кыскача. Мен деле эл катары эле Москвага келип, пол жууп, жакшынакай болуп эле иштеп жүргөм. 3 жылдай пол жуудум окшойт. Анан уже мындай эми баарысы эле бул жака эмне баандай финанс жактан эми бир ойлор бар да, үй салайын, ал бул или үйүм болсо чоңойтоюн деп машина алайын. Ошентип келе меники кредит бар болчу, ошо кредитти төгүп кутулайын деп келгем да. Ошентип жүрүп 3 жыл өтөт, бирок баары бир адам деле биз организм бул машина сыяктуу экен да. Мына могул жерде эми аялдар түшүнбөшү мүмкүн, эркек жигиттер барыңыздар деле бар да, автомобиль турабы, машина барбы сизде? Айдаңыздар да турабы? Машинаны деле мисалы мойкага алып барбай, кокочо болуп жүрө албайсыздар да турабы? Или вообще эле карабай койсоңор, акыры бир күн бир жерден жүрбөй каласыңар да. Адамдын организми деле ошондой экен да, все равно какой-то бир момент келгенде сбой берет экен да. Негизи аны алдын алып жүрүшүбүз керек экен да, бирок бизде ал понятияны бербейт экен да. Анан биз багыл поликлиника, больницаларды как будто мындай самый бандай эң эме көрүп барат экенбиз да, как будто ошол жерден жакшы болуп келсе, бизге ошондой стереотип уже илгертен берилип калган да. Бир жерибиз ооруса эле больницага жөнөйбүз. Андай деле эмес экен да, көрсөчү мен ушунчалык ыраазы болуп калдым. Ар бир багы жаман нерсе болобу, турмуштачы эми ар кандай ситуациялар болот да, жаман, жакшы, кыйналасың. Ошол нерселер наоборот жакшы, кийинкиси жакшы жака берилет экен да. Мен да ооруп калып ушул жерден ушул компанияга келип жакшы болдум да. Негизи гайморит бар болчу, детствочи. Анан могул жерден катуу кармап калып операцияга эметишти. Анан мен деле азыр тиги Барчеже айткандай, бул жерден операция кылып алсам, эми жатып калсам, мен ким карамат, өзүм жалгыз жүрсөм да анан кете берейин деп калгам. Бир эже жакшы, ошол эми ал иштебейт, просто эле ушу себепкер болуп эле айткан, могу тампон эметсең эле гайморит кетип калат деген. Бирок ал маалда мен чындап ал эжеге ишенбедим да, кантип эле ушул аялдардын эми женский жакка салган эмеси, мен мурдумда гайморит жок кылсын деп. Анан кийин бирок өлөйүн деп операция күтүп турса, это неизбежно было. Кой пробуйт этип көрөйүнчү, все равно же операция кылып атпайбы. Анан алып, ошо айтканда ал 4кө бөлүп койдум. 6 саатта эле ошол чыгып кетти күнөчү. Андан кийин ошо жыргап эле, бүтүп эле мен колумду да муздак сууга чалчу эмесмин, даже душка жуунуп алчу эмесмин, только баняга. Себеби ысык болуш керек да, колуңуз дагы, бутуңуз дагы сразу мурдун эме двусторонний гайморитте гной чогулуп калчу да. Анан сүйлөй албай эле дискомфорт жүрө берчү. Ошо анан ушул жардам бергенден кийин эле анан бизде баарыбызда жалпы түшүнүк бар да, что кытайларды эми мындай жаман көрүнүп өзүнчө эле китайский өзүбүздүн кийген ичкен, көтөргөн телефон, көргөн телевизордон бери баары эле Кытай болуп калган, менин иши жок, дагы эле кытайский деп эле ушинтип эле да. Менде деле ошондой болчу да. Вообще ишенч эмесмин да. Мени ишендириш үчүн адам менде 1000 эсе күчтүү болуш керек да. Если мындай эле болсо мен действительно эметпейм да, укпайм. Анан өзүм жакшы болгондон кийин кызыгып калдым. Анан кайра өзүм келе баштадым. Дагы башка продукциялар эмнеге жардам берет деп отуруп эле анан өзүмчө эле баягындай кызыгуу артылып кетти. Анан именно ушул жерден багы Кытайдан лектор келди, CCTV каналдын да программасы бар экен, өзүнүн передачасы самовосстановление организма дегенчи. То есть вообще если биз ошол билимди ала алсак, бул биздин деле ооруларыбызчы, мисалы азыр айтып атпайбызбы, хандроз, мантроз, бунун баары эле уже багы акырындан чогулуп отуруп уже күчөгөнү да.
хотя биз башталганда эле билип койсок болот да. Ошону баягы лектор окуткандан кийин мен аябай кызыгып калдым. Действительно восточный медицина ал бир что-то экен да мындай. Анан кийин Кытайга барсаң, ал жерде действительно мындай биздегидей гинеколог, уролог, там лор, терапевт, кардиолог деп бөлүнбөйт экен. Бир эле врач бар экен. Ал адамдарды мынтип запчастьтап карабайт экен. Бир целый кылып карайт экен. Если кулагым ооротат деп барсам, сразу эле почкаңды тазалап, почкаңда воспалениени ал дейт экен. Көзүм, зрениям кетип атат, или там көзүм мынтип атат деп барсам, значит печеньде проблема. Там жировой гепатоз или там еще какие-то эти начинается деп, боорду тазалап, боорду витаминизировать эткенге айтат экен. Если мисалы мына лицону карап эле диагноз коюп коет экен да. Анан кийин жайында, мына быйыл жайында да биз бир жума прям с ночевкой окуп келдик. Камин гуаша деп мына менин колумда. Мен просто случайно кармап калдым. Эртең менен мен кече чарчап уктап калып, эртең менен туруп душка түшүп чыкканда, анан аябай катуу суук болуп атат го. Муун телдеңдеп келчи, мама шамал туруп калды да. Анан могу камин гуаша деп коет, именно ошондой суукту чыгарып кетет. Азыр монтип отуруп, мына өзүм эле жакшы болом да. То есть именно восточный медицинанын максаты ушунда экен да, адамдар эч кандай врачка барбай эле өзү жакшы болуп алса болот экен. Если ар ким өзүнүн ошо организмине кетип аткан сигналдарды вовремя эле түшүнүп калса, вовремя, все, не надо к врачам. А врачка барып биз наоборот күчөтүп баштайт экенбиз да. Мисалы дары жазып берет, одно лечит, другой калечит. Мисалы жүрөгүмдү дарылайм деп отуруп, бөйрөк менен печень чыгып кете берет экен да. Себеби таблеткада ал химиосинтез, эч кандай эме жок. А мол продукциянын баары чөптөн жасалган да. А чөп деле живой организмге турабы, сугарсаңар өсүп чыгат, сугарбасаң курап жок болуп кетет го. Ошон үчүн бул биосинтез именно жаратылыштын өзүнүн нересинен жаралган. Анан багы кардицепс деп коебуз. Азыр өтө популярный болуп атат, даже Европада. Почему? Потому что жанагы Всемирный олимпиада болгондо дайыма эле кытайлардын спортсмендери золотой медальдын почти что 80%-ын алып кетип калышат экен. Анан европалыктар өздөрү кызыгып сурап, мындай байкайт экен да, эмне жеп атат бул спортсмендер Кытай кылса, рис эле жейт экен да. Еще суга бышкан эле, биздикиндей плов эмес, үстүнө толтура этип барчы. Нет, просто эле белый рис, анан какой-то эле бир корень жей беришет экен. Анан кызыгып сурашыптыр, это что за эта трава десе, ушундай кардицепс грипп депчи. Оказывается, бул грипп кардицепс именно Кытайда жанагы Тибет тоолору бар го, ошол жерде гана өсөт экен, ошол өсүмдүкчү. Башка жерде эмес. Анын несі эмес, күн чыкканда плюс 40-ка чейин ысып кетет экен погода, күн батты дегенче минус 40 суук болуп кетет экен. Ошол бандай көрүнөр климат мисалы. Ошого туруштук берген чөп болгончо анан биздин организмге бат. Мына могул жерде если кардицепс ичкендер болсо сразу айтат да, любой мисалы бүгүн уже грипп болуп калып өлөйүн деп атсаң, кардицепс ичип кой, 1-2 флакон. Все, эртең менен как будто эч нерсе болбогондой эле кете бересиң да. Анан кийин өзүм үчүн кардинально анан мындай чечим кабыл алдым. Все, я этим буду заниматься. Тем более менде дагы привычка бар, кичинекеймен. Мындай эл десе эле чуркуп алам да, өзүм деле унутуп калып эле далактап элечи, анан күйөөм дагы кыкырып уруша берет да. Сен мээң иштебейт, эл десе эле чуркап кетесиң, өзүң ойлой дейт. А просто мне кажется, ичимен заложено экен, анан бул жерден жаап калды, элдер чогуп келип алып эле, бир нерселерди үйрөтүп айтыпчы, анан кийин